Өлкө боюнча 9 ай аралыгында балдарга болгон зордук зомбулук, ар кандай типтеги кылмыштардын саны 1044кө жеткен. Бул себептүү өлкөнүн булуң бурчунан чогулган бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү балдардын укуктары көп бузулуп жатканына кабатыр болуп, өлкө башчысына 2019 жылды балдар жылы деп жарыялоону сунушташты. Ушу күндө биз эмне үчүн 2019 жылды балдар жылы деп белгиле деп суранып атабыз. Себеби бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жеринде кызматтар соолугун уюштургандыктан ал балдар биздин коомубуздан четте калып атат. Биринчиден алардын окууга болгон, жашап кетүүгө болгон мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтишибиз керек. Алардын жашоо абалдарын жакшыртышыбыз керек. Бирок рахмат өкмөткө. Миграциянын күчтүү агымы, айрым үй-бүлөлөрдө жашоо шарттын начардыгы балдардын билим алуусуна чоң кедергисин тийгизип, аларды бул мүмкүнчүлүктөн четтетүүдө. Өлкө боюнча 12 000 бала интернат тибиндеги балдар мекемесинде өмүр кечирсе, 4278 бала оор турмуш шартында жашайт. Ошол эле учурда инклюзивдик билим берүү системасы толук колго алынган эмес. Аймактардагы негизги көйгөй да ушул. Дети с ментальными нарушениями не входят в детские сады. Тилекке каршы бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга бардык бала бакча, мектептердин эшиги ачык эмес. Келе жаткан жылы бул маселелер толук каралса, инклюзивдик билим берүү натыйжалуу иштеп баштамак. Өлкө жарандардын билимине жараша өнүгөт. Кийинки муун татыктуу билимге ээ болбосо, келечек тууралуу сүйлөгөнүбүз бир тыйын. Качественную, эффективную помощь для своих детей. Буга чейин парламентте 2019 жылды экология жылы деп белгилөө демилгеси көтөрүлгөн. Депутаттар акыркы мезгилде абанын бузулуусу, экологиялык көйгөйлөрдүн көбөйүүсүнө токтолуп, аны чечүү максатында 2019 жылды экологияга байлоону суранышкан. Ал эми бейөкмөт уюмдардын айрым өкүлдөрү экологиялык көйгөйлөрдү балдардын келечегине байланыштырып, келе жаткан жылда эки маселени тең кароого болот деген оюн билдиришти. Бул экология менен ушу балдар жылы өкө байланыштуу эле го деп ойлойбуз. Анткени балдардын жанагы экологиябыз таза болсо, экология жаратылышыбыз таза болсо, ошончолук балдардын да ден соолугу жакшы болот, үй-бүлөнүн ден соолугу жакшы болот, мамлекетибиз дагы дени сак үй-бүлө, мамлекетибизде дени сак үй-бүлө көп болот эле да. Өкө байланыштуу бири-бирине. Улуттук статистикалык комитеттин жыл башында чыгарган маалыматы боюнча 18 жашка чыга элек жарандардын саны 2 300 000 түзөт. Алардын 69% айыл жергесинде жашайт. Балдардын келечегин түзүү өлкөнүн эртеңине кам көргөнгө барабар деген бейөкмөт уюмдар 2019 жыл балдар жылы деп белгиленсе, бир катар маселелер чечилерин белгилешет. Жазгүл Маналиева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.